окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ардактуу угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн түз эфирдеги уктурууларын уланта бермекчи. Назарыңыздарда Күн башат программасы. Адаттагыдай эле биз өлкө аймагындагы болуп аткан бир маанилүү маселени ортого талкууга алып чыгабыз. Биздин эфирге катышсаңыздар болот. Анткени бул түз эфирде жүрүп атат. Бүгүн айта кетейин, 17 май күнгө дүйшөмбү. Ал эми биздин студиябыздын телефону мурдагыдай эле өзүңүздөр жакшы билесиздер. 0312 коду менен 66 42 82 жана 0500 коду менен Telegram, WhatsApp каналдарыбыз ой пикир суроолорду кабыл алууга даяр. Жана ошондой эле YouTube, Facebook'тагы биздин расмий баракчалар аркылуу эфирибизге онлайн күбө болуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми бүгүн биз сиздер менен биргеликте талкуулай турган тема бул мыйзамдарга жасала турган инвентаризация. Башкача айтканда өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыркы президент Садыр Жапаров президент болгон күндүн эртеси эле жаңы 5 жарлыкка кол койду эле. Жаңы 5 жарлык чыгарды эле. Ошолордун бирөөсү мына ушул мыйзамдык актыларды инвентаризациялоо болуп аталат. Мунун ишке ашыруу үчүн Юстиция министрлигинде атайын жумушчу топ түзүлүп, азыр иштин жүрүп атканын учур. Биз мына ушул тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн студияга конокту чакырганбыз. Тааныштыра кетейин. Юстиция министрлигинин долбоорлорду жана актыларды иштеп чыгуу башкармагынын баш кадиси Айнура Сулайманова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Алгач биз сизге ыраазычылык билдиребиз студиябызга келип бергениңизге. Анан инвентаризация, мыйзамдарды инвентаризациялоо дегенде элге мындай кененирээк түшүндүрүп берсеңиздер, негизи бул эмнени билдирет, эмнени түшүндүрөт? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, радио окуучулар. Жалпы Кыргыз Республикасындагы мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Бул 21-жылы 8 февралда. Ошол убакыттан бери бул өкмөткө, азыркы министрлер кабинетине атайын жолдомо берилген ушул эксперттик топторду түзүү боюнча. Бул жерде инвентаризациянын негизги максаты бул ошо мыйзамдар канча бир жылдардан бери, акыркы 20 жылдын ичинде көптөгөн бири-бирине кайталаган, бири-бирине карама-каршы болгон, арасында калып калган ченемдер болушу мүмкүн да. Ошол мыйзамдарды иргеп чыгуу максатында ушул инвентаризация жарлыгына ылайык ошо азыркы учурда иш жүргүзүлүп жатат да. Бул боюнча атайын ошолку учурда азыр эми жаңы Конституция менен кабинет министрлер кабинети болуп калды. Азыр мурунку Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен атайын ведомство аралык эксперттик топ түзүлгөн. Андан кийин анын алкагында кайра Юстиция министрлигинин дагы ушул апрель айында буйругу чыккан. Эми бул эмне максаттарды көздөйт? Негизинен атайын ушу жарлыкта көрсөтүлгөн мыйзамдарды биринчи биз ошо предметине карата, анын колдонуудагы тоскоолдуктары, карама-каршылыктарын жоюу максатында гана ушул баардыгын тариздеп чыгышыбыз керек болуп атат да. Эми азыркы учурда Юстиция министрлиги атайын буйругу менен 6 эксперттик топ түздү. Ал эксперттик топтордун ичинен дагы 13 топчолор түзүлдү. Анан бул 6 топ негизинен тармактарга бөлүнүп түзүлдү да. Мисалы айтып кетсек, биринчи топ бул конституциялык түзүлүш, эл аралык мамилелерди жөнгө сала турган топ. Башкача айтканда ошол багыттагы мыйзамдардын баарын карап чыга турган топ да. Экинчи бул экономика, финансы мамилелерин жөнгө сала турган мыйзамдарды карай турган топ. Үчүнчү жер жаратылышты коргоо, суу маселеси, региондордо өнүктүрүү ушул боюнча топ. Төртүнчү бул социалдык маселелерди, билим берүү, саламаттыкты сактоо, жалпы эле социалдык мамилелерди жөнгө сала турган мыйзамдарды карай турган топ. Андан кийинки бул транспорт, коммуникация, архитектура жана башка энергетика, мына ушундай ири тармактарга бөлүп туруп, азыр биз мыйзамдарды ошол топтордун колдоруна тизмектерин бердик. Бул боюнча бул топтордун башында жетекчилери турат.
Анан курамында ошол ар бир тармактын мен деген кесипкөй адистери кирди бул жумушчу топко. Ошону менен азыркы учурда бардык эксперттик топторго колдоруна азыр ошо кандай биз мыйзамдарды инвентаризация жүргүзөбүз, бул боюнча атайын методология иштелип чыккан. Ошол методология менен азыр окутуу иштери жүргүзүлүп атат. Анан биз ошол эксперттик топторго ошол мыйзамдардын тизмектерин да бердик. Азыркы учурда ошол жумушчу топтор баалоонун үстүндө иштеп жатат. Ал жумушчу топторго кимдер мүчө болуп кирген? Кайсыл тармактардан? Негизги эң биринчи бул өкмөттүн баягы буйругу менен негизи ведомство аралык топко бул жалпы эле министрликтердин жетекчилери кирди. Ошондой эле сот системасынын Министрлер өздөрү кирген турбайбы энди? Министрлердин өздөрү кирди. Экинчи жана сот системасында сот бийлигинин өкүлдөрү кирди. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары кирди. Көз карандыс жана уюмдардын мүчөлөрү кирди. Анан көз карандыс жана эксперттер, серепчилер мына ушулардын баардыгы ошол топко кирди. Ал эми министрлик тарабынан, юстиция министрлиги тарабынан уюштурулган топторго бул ошол министрликтердин ичиндеги бөлүмдөрдүн жетекчилери, ошол кайсы тармакты жетектеп турса, бул ошол жетекчилердин баардыгы ушул жумушчу топтун курамына кирди дагы, ишти башташты. Эми ушул иштин жүрүшүнө токтоло кетсеңиз да, мисалы жана жогоруда айтып атпайсызбы, бирин бири кайталаган мыйзамдар көп депчи. Ошондой учурларда бир маселеге тиешелүү эки убакытта чыгарылган окшош мыйзамдар болуп калса, кандай шарттар менен кайсынысы жокко чыгарылат, анын мындай шарттары кандай болот? Негизи ушул жарлык чыкканда деле ошо жанагы гильотина принциби деген принцип дагы кабыл алынды да, ошол жөнөкөйлөштүрүү механизмин жөнөкөйлөштүрүү кабыл алууну. Анан биз азыркы учурда юстиция министрлигинен ошо гильотина принциби деген бул башкача айтканда француз сөзүнөн алынганда бул кесип салуу дегенди түшүндүрөт экен да. Мисалы эми бир эле мыйзамды алсак, ошол мыйзамды биз ошол методологияда атайын критерийлер бар. Мисалы, мыйзам биринчиден конституцияга туура келеби? Экинчиден, ошол мыйзам башка мыйзамды кайталабайбы? Үчүнчү, ошо кандай карамачылыктар бар? Кайсы ченемдер калып калган? Ошондой эле бир эле ченем, бир эле аткаруу бийлигинин бир эле функциясын жөнгө салабы? Мына ушундай критерийлердин көптөгөн түрү бар. Мына ошол критерийлердин негизинде баалап, анан биз аны ушу гильотина принциби боюнча негизи эгерде биздин коомубузга туура келбей калса, мисалы азыр ошол иштебей жатса, биз ошол гильотина принциби менен аны жокко чыгарабыз. Эгерде кээ бир мыйзамдар мисалы ушу баардыгы конституцияга туура келип, же ченемдерине бул жерде анча мынча гана ченемдер өзгөрүлсө, бул ошол кайра каралууга жатат да. Анан ошондой эле мыйзамдар бар, мазмуну жагынан биздин ушу коомго туура келген, эч өзгөрүүсүз кала турган мыйзамдар бар. Мына ошолордун баардыгы азыркы учурда бааланып атат. Баалабай система деп ошол методологияда атайын көрсөтүлгөн. Ошол ар бир баалоодо, мисалы ошол менмен деген кесипкөй адистер азыркы учурда иштеп жатат. Ошол жаңы кабыл алынган конституциянын ченемдери менен, андан тышкары кодекстерге, андан тышкары анан тармактык мыйзамдарга туура келгенин азыр баалап карап жаткан учурда. Сиздерде мындай бир прогноз барбы ушул жумушчу топторду түзөөрдүн алдында, мисалы тапшырма коюлгандан кийин делек, канча бир пайызы мыйзамдардын жокко чыгарылышы мүмкүн, жарабай калышы мүмкүн? Анткени буга чейин жогорку кеңештин депутаттарынын айтуусунда бул 2020-жылга алынган маалымат, 600дөн ашыгыраак негизги мыйзам болсо, ага оңдоп түзөөлөрдүн бир 3000ден ашыгыраак киргизилип, мындай санынын аябай көбөйүп кеткен жогорку кеңештин өкүлдөрү өздөрү да моюнуна алып атышкан да. Ошого ылайыктуу кандайдыр бир мисалы мыйзамдар мынча деңгээлде кыскарышы мүмкүн дегендей прогнозуңуздар барбы? Негизи жалпысынан айтып кетсем, бул инвентаризация жүргүзөрдөн мурда биз ушу юстиция министрлиги тарабынан негизи мыйзамдарды инвентаризация кылып чыкканбыз да. Бул 1991-жылдан бул 2020-жылга чейинки аралыктагы мыйзамдардын жалпы саны азыр 4867 мыйзам болуп атат.
ошонун ичинен багыттуу мыйзамдар 415. Ал эми азыркы учурда инвентаризацияга кире турган мыйзамдар бул 356 болду да. Азыркы учурда дагы ошо такталып жатат, себеби азыр ошол топтордогу кошумча дагы бир мыйзамдарды карап кетели деп өзүнүн тармактык мыйзамдарында киргизип атат да. Анан бул мыйзамдарды биз негизи Юстиция министрлигинде мурун деле ушул инвентаризация жүргүзүү боюнча атайын комиссия иштечү да. Ал комиссиянын составына ушул баардык эле министрликтердин орун басарлары кирген, ошол жерде жооптуу адамдар кирген. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол министрликтер багы турмуштук эле керектүү эле турган мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип эле анан ушу бир мурунку баягы колдонулбай калган мыйзамдар калып кала берген да. Анан ошонун негизинде Юстиция министрлиги да ошол талдоону өкмөттүн баягы кароосуна киргизип, анан ошонун негизинде анан ушу акыркы жарлык чыгып аткан негизи ошол болуп атат да. Эми азыркы учурда мен баягы бизде ушул иштөө ишибиз инвентаризация негизи мыйзам ошо жарлык боюнча 31 декабрга биз аякташыбыз керек. Алгачкы 2 айын биз азыр баалоо учурунда туруп атабыз. Мен азыркы учурда моунча мыйзам күчүн жоготту деп айта албайм, себеби азыркы учурда эксперттик топтор аны талдап аткан учурда. Бул бир ошо июнь айынын башына чейин же ортосуна чейин биз аны баалап бүтөбүз. Анан ошондон кийин мен айта алам да, мисалы канча мыйзам күчүн жоготот деген. 31 декабрга чейин болсо бул жылдын аягына чейин. Жылдын аягына чейин Жетишесиздерби? Бул аз эмеспи? Эми кыска убакыт эмеспи? Биз ошо кыска убакыт болуп атат негизи. Анан биз ошо эми бул гильотина принциби боюнча мыйзам негизи 6 айдан кийин күчүнө кирет, же болбошо ошондо дагы ченем көрсөтүлгөн, андан ары узартылса дагы болот мөөнөтү дегенчи. Бирок бизге ошондой тапшырма берилген, 31 декабрга чейин негизи биз баардык мыйзамдарды баягы уже 2 айын мисалы бааласак, 2 айын кайра ошо иштеп чыгуу маселеси туруп атат. Анан 3-чү баягы жогорку кеңешке киргизип беришибиз керек. Анан бул боюнча жеке эле ушул министрликтер эле гана иштеп аткан жери жок. Азыркы учурда эксперттер дагы бул топко баягы атайын уюшулуп киргизилди. Алар баягы баардык мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча баягы адистештирилген эксперттер дагы иштеп баштады да азыркы учурда. Анан буюрса биздин ошондой баамыбыз бар. Эгер эметсе биз ошо кийинки жылга чейин ушу баардык инвентаризацияны бүтүрөбүз деген аракетибиз бар да. Бул мыйзамдарга азыр жасалып аткан инвентаризация Кыргыз эгемендүү Кыргызстандын тарыхында жаңылбасам 2-чи ирет болуп атат, жаңылык эмес, буга чейин дагы болгон. Анан мурдагысынан кандай сабактарды алып азыркысына мындай өзгөчөлүктөр эмне болот дейм да, кандай бир жаңылыктарды, өзгөчөлүктөрдү киргиздиңиздер? Мурун ошо айтылып келатат, бул 2001 жылы да ошо инвентаризация болгон экен. Эми бул ар бир мындай 10 жылдыктабы же ар бир 20 жылдыктабы, эми андан бери биздин эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жыл болду. Ошондо ар бир 10 жылда негизи инвентаризация жүргүзүлүп атыптыр. Эми чындыгы инвентаризация муну биз баягы кооптуу карабашыбыз керек, себеби коом деген улам барган сайын, уламка ар бир жыл сайын өнүгүп, ошо бир жаңы мамилелер пайда болгон учурда биз ошо мыйзамдарды иргеп турушубуз керек да, себеби эски мыйзамдар кала берсе, анда бул дагы туура эмес. Себеби мисалы адамдардын ортосундагы эми укук милдеттери, кызыкчылыктары кайсы мыйзам менен корголуп атат, бул ошол практикабызда деле, мисалы сот системасында деле кайсы мыйзамды колдонуу, ошон үчүн ошонун баарын иргеп турушубуз керек да, бул керектүү нерсе бул. Жакшы. Элдин, жөнөкөй карапайым калктын жашоосуна кандай таасирин тийгизет? Эл кантип сезет да ушул мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүлгөнүн? Эми мындай мыйзамдарды кабыл алат десе эле, чындыгында мыйзамдарды мындай бир аябай атаандаштык жол менен кабыл алгандай мага деле сезиле берет. Себеби мисалы мен ошол жерде 10 жыл иштедим. Ошо бир майда чүйдө бир маселе чыгып калса деле ошону мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизиле берет да. Негизи мыйзам бул өзү илимий негизделген, баягы статистикалык божомолдордун негизинде мындай туруктуу мыйзамдар болуш керек да. Анан мыйзамдардын алдындагы ошол мыйзамдарды ишке ашыра турган атайын жоболор бар, инструкциялар бар, мисалы үчүн ар кандай эрежелер бар. Мисалы ошолорду биз которуп турсак болот. Негизинен бул конституцияда эле
башка ушу тармактык мыйзамдар деле бул негизи туруктуу болуш керек да. Бизде андай болбой атпайбы? Азыркы учурда бир эле мыйзам кечээ эле кабыл алынса, эртеси күнү эле ага өзгөртүү толуктоо киргизе эле берилет да. Ошонун негизинде деле бул калкка аябай чоң таасир берип атат. Себеби мисалы мисалы эми бизде айтып коебуз, жаңы кабыл алынган ченемдер бул баягы мурунку абалга мындай терс таасирин бербеген ченемдер кабыл алыныш керек депчи. Бирок ошондой болгон күндө деле ошо кабыл алынган ченемдер башка бир адамдын же башка бир жараныбыздын бир укугун оорлотуп коюшу мүмкүн да. Мына ушундай учурларда бул биздин бат мыйзамдарга өзгөртүү толуктоо киргизүү бул негизи биздин коомчубузда же биздин ушул мамлекетибизге аябай тоскоол болуп туруп атат да. Ошон үчүн бизге бир аябай дасыккан ушу жакшынакай туруктуу мыйзамдар кабыл алынса деген эле ойдо. Анан ошон үчүн биз балким жакшы кабыл алынган мыйзамдар болсо бул инвентаризациянын жүргүзүүнүн деле кажети жок эле да. Негизи туруктуу мамиле керек да. Анан биздин мамлекетибиз кандай жолдо болуп атат чындыгында бул менин баамда мисалы 3-4 жыл 3-чү революция болуп кетти. Мамлекет эң биринчи президенттик эле, андан кийин парламенттик болуп калды. Андан кийин мына азыркы учурда эми кайра президенттик бийликти кабыл алды. Мына ушундай мамилелердин негизинде эле кайра биз мыйзамдарды өзгөртүүгө дуушар болуп атабыз да. Мыйзам болмойун коомдо тартип, эреже, жарандарыбыздын укук милдеттери, мамлекетибиздин экономика, социалдык жагы бүт баары мыйзамдар менен жөнгө салынып туруш керек. Бирок ошол багыт ар бир кабыл алынган конституциядагы койгон ченемдер бизди ошого мажбур кылып атат өзгөртүүгө. Ошон үчүн ушундай инвентаризация жүргүзүп алсак, мындан аркы эми баягы үмүт тилек менен жакшынакай жолго түшөбүз деген ойдобуз да. Тартип менен Тартип менен. Чындыгында Кыргызстан эми баягы 30 жыл деп айткан менен бул аз эле убакыт болуп калат. Көп эле өлкөлөрдү карасак 200-300 жылдык тарыхы бар. Башында ушул өз алдынча мамлекет болуп түзүлөрдө так эле ушундай жолдорду басып өткөнүн байкайбыз да. Ал бир чети кыргызстандыктар мындай тынчтандырат десек болот. Демек бизде баары өзүнүн орду менен эле бараткан экен депчи. Анан ошол менен катар эле бизде бул жаңылыштыкпы же сиз айткандай өзгөртүү киргизүүдө эле жашообузга биз дароо эле конституцияга асылабыз да, өйдө жагынан баштайбыз, ылдыйдан эмес. Бул балким бизде бир кандай десем, дасыккан тиешелүү адистердин жоктугудур. Кандай ойлойсуз? Буга деле сиздин оюңузга деле кошулам, себеби азыркы учурда чындыгында мындай эми баа жамандабайм, бирок билим берүү системасында дагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Аябай коррупцияланган система. Мен аны ачык деле элдин баары билет. Адистерибиз келген адистерибизди карасак аябай мындай билим деңгээли көпчүлүк учурда төмөн болуп калат. Биз ошону кайра башынан ошо талдап, тактап анан окутууга туура келип атат да. Ушундай бир азыркы учурда эми баягы ушундай техниканын өнүккөн убагы, мисалы биз окуган учурдагыдай биз мисалы ар бир мыйзамды ошол өзүн кагаз түрүндө окуп, ошо даярданып, ар жактан изденип, илимий адабияттарды карап, ушундай бир өзүбүздүн аракетибиз менен жасап окучу элек. Эми анан кийинки жаштарга мен эме кылбайм, себеби аябай жеңил техниканын өнүккөн маалы. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол биздин деңгээлибиз бул окутуу системасыбы же ошол коррупцияланып кеткен системабы, бул ошо биздин адистерибиздин деңгээлинин төмөндүгү дагы бар да бул боюнча. Андан тышкары мыйзам чыгарабыз мыйзам чыгарууда мисалы көпчүлүк учурда эми жаңы конституцияда деле баягы мыйзамды демилгөлөө баягы демилгөлөөчү жактар дагы көбөйүп кетти. Азыркы учурда мисалы үчүн президент деле, кабинет министрлиги деле, ошо прокуратурага деле ушулардын баарына азыр демилгөлөө берип койду. Эми биз мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эми ошондой болгон күндө да юстиция министрлиги мына мен көп жылдан бери иштеп баамдап келатам. Биз учурунда ар бир нерсенин өзүнүн баягы экспертизадан өткөрүп, ар бир мыйзам актыны өткөрүп, ошону талдап, анан сөзсүз түрдө биз сын пикирсиз бербейбиз да. Сын пикир, сунуштар сөзсүз түрдө берилет.
Анан бирок бизде ушундай өтө майдаланып кетип атат да. Ооба. Өтө майдаланып, мыйзамдар майдаланып кетип атат. Анан ушул мыйзамдар эле кабыл алынганда эле биздин коомубуз бир өтө өзгөрүп кетчүдөй эмес да. Бул жерде ошол мыйзам тартипти сактап, жоболор кабыл алынып турса, анан аны ишке ашыруу ар бир жараныбыздын, ар бир ошо мамлекеттик органдардын, ошондой эле жергиликтүү бийликтин мисалы милдети да. Ошону кандай кабыл алып, анан кандай ишке ашыруу. Ошол жагы болуп атат да. Чындыгында азыр могу жаңы конституцияны кабыл алып атканда мен өзгөчө байкадым, балким мурда деле мындай болгондур, байкабай жүргөндүрмүн. Баягы ар ким өзүнүн үнүн жеткирип калууга, ар ким өзүнө тиешелүү, өзүнө пайдалуу бир нерсени ушул башкы мыйзамга киргизип калууга далалаттары күч болуп атат да, ар кандай институттардынчы. Ал эми бул баягы негизги чоң мыйзам да. Сиз айткандай, ага мыйзамдык актылар менен, жоболор менен эле алардын тиешелүү маселелери чечиле турган нерселерди эле биз башкы мыйзамга киргизүүгө аябай аракет кылып атабыз да. Мунун өзү конституциянын мындай бир, кандай десем, туруктуу көп жылга иштеп берерине шек жаратып атат да, азыртан элечи, жаңы түзүлүп аткан кезде эле. Анан мисалы чет элден келген эксперттер бизге мынтип айтышат экен да. Эмнеге Кыргызстанда башка мамлекеттерде мыйзамды биринчи мындай бир, кандай десем, пилоттук деңгээлде бир аймакка, кыска бир чөлкөмдө иштетип көрүп, анан кийин кабыл алышат. Эмнеге Кыргызстанда кабыл алып туруп, анан кийин пилоттук режимде иштетесиңер депчи. Чындыгында бизде эмнеге ушундай система түзүлүп калган? Конституция бул негизги мыйзам да. Анан мисалы кээ бир чет өлкөлүк баягы өлкөлөрдү карап отурсак, кээ бирөө конституциясы жок деле жашап атат негизи. Конституциясы жок эле, ошол мисалы Биll о правах Англияда мисалы. Бул качанкы бул канча бир кылым мурун кабыл алынган. Мисалы Америка Кошмо Штатында деле анда деле конституция канча 26 гана өзгөртүү кирген, аны ошондон бери ошол типте эле иштеп келип атат. Бул туруктуулукту камсыз кылат. А биздин 30 жылдыгыбызда канча жолу уже мыйзамды, уже 7-чи жолу мыйзамды өзгөртүп атабыз. Эми кептин баары эле конституцияны өзгөргөндө эмес, мисалы ар бир жараныбыз ушул эгерде патриот болуп өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрөбүз десек, ар ким салым кошушубуз керек. Кайсы жагы? Мен кээде көпчүлүк учурда, акыркы учурда байкасам, мындай митингдер көп. Ооба, биз демократиялуу өлкөбүз, бирок ошондой болгон күндө дагы биз ошо өзүбүздүн укугубузду билген менен же биздин ошол укуктук сабаттуулугубуз жокпу? Бул боюнча дагы көп маселелер бар да. Бул боюнча ошо негизи иштей турушу, иштеп кетчү нерселер, түшүндүрүү иштери, мына ушулардын баары болуш керек да. Анан баягы өткөндө дагы ушу бир окуп отурсам, мисалы Орто Азияда эң демократиялуу, эркиндикти сүйгөн, адилетсиздикти көтөрө албаган калк экенбиз. Бул бир жагынан мактанаарлык, анан экинчи жагынан бизде өтө эле демократиянын өнүгүп кеткен учурларын байкап атабыз да. Анан эми бул деле туурадыр, бирок ошондой болгон күндө дагы келген бийликке дагы мүмкүнчүлүк берсе, иштесе, анан жанагы негизи бизде негизги маселебиз бул коррупция болуп атат да. Негизи коррупция ушул антпей мыйзамдардын аткарылышы, мыйзамдардын ошо мыйзамдуу жашоо бизге камсыз болсо, ошондо биздин мыйзамдардын дагы иштөө максаты ишке ашат эле да. Демек бизде бир эле баягы тиешелүү органдардын, мамлекеттик органдардын эмес, жалпы коомдун дагы бул жерде орду чоң болот. Орду чоң. Аны ошо ар бир адам аң сезиминде, баягы укуктук аң сезимде биз дагы далай жолу ушул Юстиция министрлигинде түшүндүрүү иштери жүрөт. Атайын автобус солидарность деп жерлерге барып алып түшүндүрүү иштери жүрөт. Кайсы мыйзамдар кайсы коомго жетип атабы, мисалы бир эле ошол мыйзамды кабыл алып атсак, ошол мыйзамды коомдук талкууга илебиз бир ай. Бирок ошол коомдук талкууга эч ким катышпайт. Ошол карапайым элден катышпайт. Мисалы ошол кандай болот, кайсыяк жагы бул боюнча биз көпчүлүк бир айда күтөбүз. Эгерде ошондой сын пикирибизге түшпөсө, айла жок, биз аны өкмөткө киргизип беребиз. Анан өкмөттөн ал жер кайра каралып чыгат да, анан жогорку кеңешке киргизип берет. Эми бул жерде көп эле талкуудан өтүп атат, бирок ошол башка мамлекеттердин укуктук системасы, мыйзам чыгармачылыгы кандай жүрөт, бул боюнча мен дагы ошол Турцияга барганда баамдап келдим да. Негизи бизде аз убакытта эле мыйзамдар кабыл алынып калат да. Анан мисалы Турциянын практикасын алганда, ал жерде мисалы коомго 6 ай коюлат экен. 6 ай ошол аябай коомдук талкуу 6 ай коюлат экен дагы. Анан ошол коомдук талкууда эгерде эл кабыл албаса, аны кабыл албай коет экен ошол мыйзамдычы. Ошондой маселелер бар да негизи. Туура.
буюрса алдыңкы жылдарда, алдыңкы убактарда мунун баары бизде да ишке ашат деп үмүт кылалы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу угармандар, биз Юстиция министрлигинин долбоорлорду жана актыларды иштеп чыгуу башкармагынын баш кадиси Айнура Сулайманова менен мыйзамдарга жүргүзүлүп жаткан инвентаризация жөнүндө сөйлөштүк. Жогоруда биздин коногубуз айтып кеткендей, ар бир адам демократияны бул эркиндик гана эмес, милдет жана эркиндик деп түшүнсөк, мен ойлойм кыска убакытта биздин эгемендүү өлкөбүз жакшы жолго түшөт деп. Ал эми Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын уланта берет. Бул Күн башат программасынын биринчи бөлүгү болду. Кийинки бөлүгүнөн дагы сиздер ушул эле теманы кайра улантып угаласыздар. Спутник Кыргызстан радиосу. Жаңылыктар. Маткендеги жабыркаган үйлөрдүн орду толугу менен тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, иретке келтирүү иштерине барган куткаруучулар алдына коюлган тапшырманы аткарып бүтүп, кызмат орундарына кайтышты. Жалпы 136 турак жайдын орду тазаланып даярдалды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 32 көчмө үй, 61 чатыр тиккен жана 1919 тонна гуманитардык жардамды кабыл алып, аны элге жеткирүү иш-чараларын уюштурду деп жазылат маалыматта.